Тоғыз-Тороо районундагы айылдарда ичүүчү таза суу жок. Жергиликтүү эл сууну арыктан эле ичет. Тургундар маселени айтып бир нече ирет жергиликтүү бийликке кайрылган, бирок жыйынтык жок. Тоғыз-Тороолуктардын үнүн Гүлнара Касымбекова угуп келди. Тоғыз-Торонун айылдарын араласак, чака челегин көтөрүп, арыктын жээгинде сууну тундуруп куюп отурган эле адамдар. Аймактагы кыштактар дүркүрөп турган Союз кезинде деле таза суу көргөн эмес. Карл Маркс айылында эзели суу болгон эмес. Жергиликтүү эл Союз кезинен бери эле мына ушундай арыктан суу алып ичет. Бул арыктан мал дагы, эл дагы суу ичет. Айла жок, аккан сууда арам жок деп малы менен кошо бир арыктан ичкен сууну алтындан артык көрүшөт. Анткени иче турган башка суу жок. Мал кечет, кайра биз ичебиз ушу. Бүт эле неметебиз, ден соолукка деле зыян экенин билип атабыз баарыбыз эле. Эмне алабыз? Айла жок, тундурабыз, кайнатабыз, анан ичебиз. Кээ бирде кайнатпай делебиз, ичип алып атышат балдар. Жакшы жагы жайкысын арыкка суу келет. Кышкысын ошол арыктагы сууга да зар болуп калышат. Акыметка да кайрылдык, айылдын сессиянын чогулушуна да айтылган. Акыметтен болсо эми проектиңер жок деп, мурун проектиге кирбей калып ушу проект түзүп алып эле ушунун көйгөй ушу менен эле жүрөбүз. Айылыбызда көйгөй ушул. Кыштын күнү болсо 2 километрден эшек менен ташып келебиз. Арыкка суу чыкпайт кыштын күнүсү. Тоғыз-Тороолуктар таза суу сурап, барбаган жери какпаган эшеги калган жок. Уулдун ден соолугу, улуттун ден соолугу, кыздын ден соолугу, кылымдын ден соолугу дегендей эле бизде ушул таза суу өмүр бою эле проблема болуп келатат да. Анан ушул проблеманы канча жерге чейин көтөрүп барсак деле баары бир чечилбей атат ушул проблемабызчы. Проектти жазсак, проектлерибиз дагы өтпөй калып атат. Бул Атай айыл өкмөтүнүн эле маселеси эмес. Тоғыз-Тородогу ар бир кыштакта ушул маселе кабыргасынан турат. Бул таза суу деген долбоору өз деңгээлинде иштей албай калып, бүгүнкү күндө айыл өкмөтүнүн балансысын өткөрүү боюнча иш алып баратабыз. Андан сырткары бизде пайдадан түшкөн 2% несиенен азыр 2 миллионго жакын долбоор түзүлүп, бүгүнкү күндө элди таза суу камсыз боюнча иш алып баратабыз да. Деген менен Тоғыз-Тороо боюнча 12 айыл болсо, анын 2-өсүнөн эле таза суу чыгарылган. Калган кыштактар арыктан сууну ичет. Алар үнүбүз жок дегенде облустук бийликке жетет деген үмүттө. Кичинекей эле балдардын тиштеринен бери кариес болуп атат да, анан ичеги оорулары аябай көп болуп атат. Бизде ичеги оорулары көп, анан ошол боюнча Бишкекке больницага бара турган болсок, Тоғыз-Тородон келдиңерби деп эле сразу эле билишет экен да, ушул биздин көйгөйлөрүбүздү. Элеттиктер таза суу ичер күн келеринен күдө үзбөй илгери үмүт менен жашайт. Гүлнара Касымбекова, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1-канал, Тоғыз-Тороо району.